Саламатсыздарбы, күнгө дүйшөмбү Супер ТВда Сереп Чекитке ЖИ сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. БШК бир мандаттуу округдар боюнча жогорку кеңештин 33 депутатын каттады. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында белгилүү болду. Комиссия Свердлов жана 1-Май шайлоо округдарындагы депутаттарды шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп тапкан. Анткени аларда бардыгына каршы позициясы жеңишке жеткен. Бул райондордо кайра шайлоолор өткөрүлөт. Кошумчалай кетсек, Чүй Кемин шайлоо округу боюнча жыйынтык чыга элек. Жогорку сот аталган округ боюнча көпчүлүк добушка ээ болгон депутаттыкка талапкер Мидербек Сакараевдин өкүлдөрүнүн Бишкек административдик сотунун чечимине карата кассациялык даттанууну кароого кабыл алды. 27 февралда номер 27 1-Май жана номер 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоо өтөт. Бул тууралуу БШКнын жыйынында билдиришти. Мындан тышкары Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү кайра шайлоонун календарлык планын бекитти. Эскерте кетсек, аталган округдарда кайра шайлоо өткөрүлөт, анткени аларда көпчүлүк добушту бардыгына каршы алган жана шайлоо жараксыз деп табылган. Саясатчы Исмаил Исаков президенттин администрациясынын басма сөз кызматына жооп кайтарды. Ал бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине билдирди. Буга чейин президенттин басма сөз кызматы Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаковго мамлекет башчы Садыр Жапаровдун ысымын атоо менен далилсиз билдирүү жасоодон алыс болууну сунуш кылган. Мындай сунушка Исаковдун ага чейин экс-депутат Бактыбек Калмаматов сыяктуу бийликти сындай тургандар болсо, анда алар камакка алынарын бийлик көрсөтүп жатат деген билдирүүсү себеп болгон. Бактыбек Калмаматовду УКМК тараптан учактан алып калуу мыйзамсыз, себеби аны чек арадан чыгарбоо бул адамдын кыймыл аракетин чектөө болуп саналат. Кылмыш процессуалдык кодексинин 108-беренесине жараша адамдын кыймыл аракетин чектөө сот аркылуу атайын токтом же чечим кабыл алынып, күнөөлүү адамга кайсы кылмыш жасаганы жана коомго кандай коркунуч туудура тургандыгы көрсөтүлүп, анан кандайдыр бир чектөө кабыл алынат. Ушул эле берененин негизинде соттун чечими айыпталуучуга же анын адвокатына же прокурорго берилет. Соттун андай чечими болгон эмес. Экинчиден, УКМКнын тергөөчүлөрү түнкү саат 2:10дон 22 декабрдын саат 17:00гө чейин же 15 саат тынымсыз тергөө ишин жүргүзүшкөн. Сурак тынымсыз 4 сааттан ашык созулушу мүмкүн эмес. Суракка алууну улантууга, эс алууга жана тамак ичүү үчүн кеминде 1 саатка тыныгуудан кийин жол берилет. Суракка алуунун жалпы узактыгы 8 сааттан ашпоого тийиш. Ага жана анын адвокатына тыныгуу берилген жок. Түнкү уктоого мүмкүнчүлүк экөө тең алган жок, тамак берилген жок. Бул биздин мыйзамдарга жана Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясына ылайык адамга карата кыйноо жана катаал мамиле деп таанылат. Үчүнчүдөн, азырынча депутаттыкка талапкер катары Бактыбек Калмаматов кол тийбестикке ээ. Аны кылмыш жасап жаткан учурда кармалгандан башка БШКнын макулдугу жок кармоого мүмкүн эмес деген Исмаил Исаков бир катар мыйзамсыз иштер орун алганын айтат. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Азаттык партиясынын катарында жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон Акматбек Келдибеков экс-депутат Бактыбек Калмаматовдун камалышы боюнча кайрылуусун социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Биз Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Нариман Түлеев баш болгон Ата Журт саясий партиясынын 17 депутаты акыйкатсыздык менен коштолгон саясий куугунтук. Мындай болоорун жакшы билебиз. Мунун баарын жоон терибиз менен сезип башыбыздан өткөргөнбүз. Ошол мезгилде бийлик башында тургандарга карата биз айткандай ачуу сындарды көп саясатчылар айта алган эмес. Биз бийликке жакпаган, бийликтин ишинин кемчилигин айтып туруу ар бирибиздин милдетибиз жана конституциялык укугубуз деп билчүбүз. Анан калса кылым карыткан элибиз баш кесмек бар, тили кесмек жок деп айтышат. Ошондуктан дагы Бактыбек Калмаматовдун камалышы бул акыйкатсыздык, эгемен Кыргызстандын бийлигине жарашпаган нерсе десем жаңылышпайм. Анан кимдир бирөө бир нерсеге нааразычылыгын билдирип койсо эле аны оппозициянын катарына кошуп, ага саясий куугунтук жасоо жаңылыштык деп ойлойм. Биринчи аныктап алуу керек, эмнеге оппозиция. Бийликке оппозиция болуу бул бир маселе. Бийлик жүргүзүп жаткан саясатка карата оппозицияда болуу бул башка маселе деп айтылат кайрылууда.
24 декабрда Бишкектеги 1-май райондук сотунда УКМК тарабынан кармалган мурдагы депутат Бактыбек Калмаматовдун баш коргоо чарасы каралып 9 февралга чейин камакта калтырылган. Соттук отурум бүткөн соң Калмаматовду отургузуп алып кетип жаткан унаанын жолун тоскон тарапташтарынын бири жабыркаган. Соттун чечимине нааразы болгон экс-депутаттын тарапташтары унаанын жолун тосушкан. Унаа тарапташынын биринин бутун тепсеп кеткен. Сереп медиа маалымат агенттиги саясатчынын адвокаты менен байланышканда жабыркаган Жаран Калмаматовдун бир тууган карындашы экени маалым болду. Жабыркаган Жаран Калмаматовдун бир тууган карындашы экени маалым болду. Абалы жакшы, ооруканага жаткан жок, деди ал. Мурдагы депутат Равшан Жээнбеков камактан бошотулду. Бул тууралуу анын уулу билдирип, видео менен бөлүштү. 22 декабрда камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун жактоочусу соттон анын баш коргоо чарасын жокко чыгарууну суранган. Ал 363 күндөн бери камакта, башкача айтканда 2 күндөн кийин анын камактагы мөөнөтү бүтөт. Мыйзамга ылайык алар аны бошотууга же баш коргоо чарасын өзгөртүүгө милдеттүү деген жактоочулары. Жээнбеков 2019 жылдын 7-8 августунда Кой Таш айылында окуя боюнча СИЗО 1де кармалып турган. 2020 жылдын октябрындагы окуялардан кийин ал бошотулуп үй камагына чыккан. Ушул жылдын 5 августунда үй камагын бузуу боюнча баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, ал кайрадан СИЗОго киргизилип, 27 декабрда Кой Таш окуясы боюнча бардык айыпталгандардын мөөнөтү аяктаган. Буга байланыштуу Жээнбеков бошотулду. Бишкектеги өкмөт үйүнүн имаратынын жанында ишкерлер митингге чыгышты. Алар кассалык аппараттарды милдеттүү түрдө орнотууга каршы, жаңы салык кодекстен киргизилиши терс таасирин тийгизет деп кооптонуп жатабыз. Биринчиден өндүрүш кымбаттайт, андан кийин бизнес өлүп баштайт. Биздеги товар жүгүртүүдөн каражат ала башташат. Бул кирешеден алдаганча көп, дейт ишкер Эмиль Ашымбаев. Ошондой эле бүгүн Дордой дыйкан базарынын сатуучулары дагы митингге чыгышууда. Алар дагы ККМга каршы. Содагерлердин айтымында кассалык аппараттар орнотулгандан кийин ишкерлер товарларынын баасын көтөрүүгө аргасыз болушат. Мадумаров мырза буга чейин өзүнүн мамлекеттик саясий жана коомдук ишмердүүлүк учурунда Ысык көл мейманканасынын калыбына келтирүү зарылдыгы жөнүндө коомчулук алдында кандайдыр бир билдирүү жасаганы эсибизде жок. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Мейманкана Бишкектин аймагындагы жергиликтүү маанидеги тарыхый жана маданий эстеликтер тизмесинен чыгарылган. Анткени имарат көп жылдар бою колдонулбай, эскилиги жетип жараксыз абалга келген. Президенттин иш башкармалыгынын маалыматы боюнча, аны кайра калыбына келтирүү үчүн дээрлик жаңы имаратты курууга чыгымдалчу сумма талап кылынат. Мадумаровдун чет элдик инвесторлор тууралуу айткандары боюнча, бүгүнкү күндө кайсыл бир чет элдиктерди тартуу маселеси турган жоктугун белгилейбиз. Аталган саясатчы ар бир актуалдуу темада ызы-чуу жаратууга аракет кылып жаткандай таасир калтырат, деди Эрбол Султанбаев. Буга чейин саясатчы Адахан Мадумаров бийликти Ысык көл мейманканасын бузууну токтотууга чакырган. Анын айтымында, өлкөдө Кыргызстанды символдоштурган тарыхый жерлер ансыз дагы аз. Ал мындан тышкары мейманкананын бузулушу ага караштуу жерге жана Кытай инвесторлору катышкан долбоорго байланыштуу болушу ыктымалдыгын айткан. Акыркы сутка ичинде өлкө боюнча 29 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Аймактарга алып карасак, Бишкекте 17, Чүйдө 4, Ысык көлдө 6, Жалал Абадта 2 кишиден илдет аныкталды. Ошентип өткөн жылдын март айынан бери коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 184 506 адамга жетти. Соңку суткада 2 адам көз жумду. Өткөн жылдын март айынан бери өлкөдө аталган илдеттен көз жумгандардын саны 2797 адамды түздү. 17 ноябрда Чүй облусунда жол кырсыгы катталып, анда жеңил унаа менен УАЗ сүзүшкөнү маалым болгон. Кырсыктын кесепетинен 3 адам каза болуп, 4 адам ооруканага жеткирилген. Кылмышка шектүү катары жеңил унаанын айдоочусу кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Дал ушул жогорудагы жол кырсыкта түндүк электр ишканасынын каза болгон 3 кызматкеринин жакындары адилеттик издейт. Алардын айтымында шектүү эркиндикке чыгып кеткен. Жакындары Ысык Ата райондук соту, Чүй облустук соту шектүүнү
кишини бошотуп жибергенин айтышты. Бул факты боюнча кармалган кишини сот эртеси эле кое берип койгон. Кармалган кишинин жакындары соттор менен сүйлөшүп алышса керек деген күмөн оюбуз бар. Анан каза болгон маркумдардын бир туугандары адилеттик издеп, баш мыйзамдын кепилдиги, жарандардын укуктарынын жана эркиндиктеринин коргоочулары катары президент Садыр Жапаровго, жогорку сотко, УКМКга, башкы прокуратурага кайрылып арыздарын бердик. Биз жакындарыбыздан айрылып аза күтүп отурсак, күнөөлүүлөр эртеси эле эркиндикке чыгуусун соттордун адилетсиздиги катары баалайбыз. Ошондуктан бардыгын мыйзам чегинде карап бериңиздер деп суранабыз. Биз бул маселени ушул жабык бойдон калтырбайбыз жана күнөөлүү адамдар өз жазасын алмайынча тынч отура албайбыз, дешти маркумдардын жакындары. Бүгүн 27 декабрда Өлкөчө кырдаалдар министрлиги маалымат таратып, Ноокат районунун Көкжар айылында жайгашкан үйдөн өрт чыгып, кырсыктын кесепетинен 2 аял киши, 2 бала көз жумганын билдирген. Көкжар айыл өкмөтүнүн башчысы Саттар Миңбаев журналисттерге окуя болгонун ырастап, үйдүн ээси, кызы жана 2 небереси көз жумганын билдирди. Таңкы саат 6:00 чамасында 1956 жылы туулган аял киши мешке от жагып коюп, кайра жатып алган. От катуу тутанып, килемге түшүп, килемден өрт тутанган. Үйдө 2 кызы, 2 небереси болгон. Өрттүн кесепетинен аталган аял өзү 1982 жылы туулган кызы жана неберелери, 2009 жылы туулган эркек бала, 2019 жылы туулган эркек балдар каза болду. Ал эми 1980 жылы туулган кызы куткарылып ооруканага жеткирилди, деди ал. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепче Киткейджи сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.